Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн 16 апрель, аптанын 5-шемби күнү. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көнүгүштөө жана эмне үчүн эмнеге деген кеп конструкциялары. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жаңы сөздөрдүн маанисин силер түшүнөсүңөр жана билесиңер. Ошондой эле окуп үйрөнгөн материалдарын маанилүү жактарга ажырата билүүгө үйрөнөсүңөр. Жакын адамдарыңарга жана өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүүгө үйрөнөсүңөр. Эмне үчүн кеп конструкцияларын карайбыз. Карина, фурацилинди эмнеге алдың? Же болбосо, Карина, фурацилинди эмне үчүн алдың? Жооп: фурацилинди тамагымды чайкайын деп алдым. Балдар, Карина фурацилинди эмнеге алды? Тамагын чайкайын деп алды. Кийинки сабактын жаңы лексикасына көңүл бурабыз. Жаңы сөздөрдү карайбыз. Тез жардам, скорая помощь, жүрөгү айланат, тошнит, ийне сайды, сделал укол, мурду бүтүп жатат, заложен нос, чирыгат, знобит. Дагы бир сыйра кайталайбыз. Тез жардам, скорая помощь, жүрөгү айланат, тошнит, ийне сайды, сделал укол, мурду бүтүп жатат, заложен нос, чирыгат, знобит. Анда эмесе ушул жаңы сөздөр менен сүйлөмдөрдү түзөлү. Тез жардам оорулууларга биринчи жардамды көрсөтөт. Кийинки Асандын мурду бүтүп чыйрыкты. Анын жүрөгү айланды. Дарыгер Асанга ийне сайды. Экинчи көнүгүү. Келгиле толуктап окуйлу. Мага суук тийип калыптыр. Чыйрыгып калыпмын. Мурдум бүтүп жатат. Атам тез жардам чакырды. Жүрөгүм айланып, эч нерсе иче албайм. Дарыгер мага ийне сайды. Азаматсыңар. Анда эмесе үчүнчү көнүгүүнү карайбыз. Эмне кылды деген суроолорго жооп берген сөздөрдү тапкыла. Сабинанын аңгемесин угалы. Апам ооруп калыптыр. Алы жок. Эти аябай ысык. Мен тез жардам чакырдым. Тез жардам бат эле келди. Апам дарыгерге: башым аябай ооруп жатат. Температурам 39 градус болду. Чыйрыгам, мурдум бүтүп жатат. Жүрөгүм айланат. Эч нерсе ичким келбейт деди. Дарыгер апамды көрүп ийне сайды. Сизге суук тийген деди. Анан дары жазып берди. Мен дарыканага барып дары алып келдим. Апама кыям менен ысык чай бердим. Ал дарыларды өз убагында ичип, тез эле жакшы болуп кетти. Келгиле балдар, эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөрдү тексттен издейле. Сабина эмне кылды? Тез жардам чакырды. Тез жардам эмне кылды? Бат эле келди. Дарыгер эмне кылды? Дарыгер Сабинанын апасына дары жазып берди. Сабина эмне кылды? Дары алып келди. Апасына кыям менен ысык чай берди, балдар. Кийинки бышыктоо үчүн суроолорду карайбыз. Биринчи суроо. Сабина эмне үчүн тез жардам чакырды? Апасынын ал жайы кандай эле? Дарыканага эмне үчүн барды? Сабина апасын кантип карады? Келгиле, биринчи суроого жооп издейли. Сабина эмне үчүн тез жардам чакырды? Апасы ооруган үчүн чакырды, балдар. Апасынын ал жайы кандай эле? Апасынын ал жайы алсыз эле. Сабина дарыканага эмне үчүн барды, балдар? Дары алуу үчүн барды. Сабина апасын кантип карады? Сабина апасын кылдаттык менен карады. Эми үйгө тапшырма. Китебиңерден 4-чү көнүгүүнү толуктап дептериңерге жазгыла, балдар. Саламатта калгыла. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты.